Кытайдын академиктери Сооронбай Жээнбеков 18-жылы 2018-жылы Кытайга барганда айтышкан. Анан артынан кууп келип өкмөтү менен келишим түзгөн, бактар диликтелди. Анан алардын өкмөтү тапшырма бергенде алардыкы дисциплина темир железный. Bir жылдан кийин биздин артыбыздан келип, 19-жыл келип, менен Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп, ошолорго жанагы ошол жердеги адамдар, көчмөндөр, силердин ата бабаңар болгон деп айтып кетишти. Кытайдан артык аны ким билет? Миңдеген жылдык мындай тарых жазып келген элде. Ооба да. Анан Кытай академиги айтты. Кытайлар ошол силер болушуңар керек. Жакшылап иликтегиле. Баш аяңарды мынтип карагыла. Каерде эмнеңер калды деп айтып атса, жок ал жомок дейт. Кытайдын академиги жомок айтса, анын башын жулуп алат. Ооба да. Жомоктун көчөгө чыгып айтып койсун, статьясында айтып койсун, ал башка бир мамлекеттин башын айландырып аткан болсочу, аны алар кечирбейт. Ошол жердегилер кыргыз дегени башка элге жакпайт. Мен тууган элдерибиз, баары бир тууган элдерибиз, аттарын айтпай эле коеюн. Кытай ошолордун көңүлүн карабай туруп айтып атат. Тигилер капа болуп калат, биздин атабыз деп жүргөн. Жок, кыргыздарсыңар деп айтып атат. Мына жагындагы элдер капа болот, биягындагы элдер капа болот. Деп ошого карабастан, силерсиңер деп айтат. Илгери керөөдө жалган айтып кеткен экен, скриптин баары эле тиги перс тилинде, Иран тилинде сүйлөйт. Ал эми биз болсок, анда биз байыркы кыргыз тилинде сүйлөгөн, эң биринчи скриптер кыргыз тилинде сүйлөгөн эл болуп чыгып атпайбы? Көрдүңбү, Кытайдын позициясы көп деген тиги чоң күчтүү мамлекет элдерге жакпайт. Ал ошого карабастан айтып атат. Капа көңүлүн алып койбойбу. Силерсиңер кыргыздар. Буягын өзүңөр эптеп алгыла. Мен чайнап оозуңарга салып бердим, ошону мындай жутуп алгыла деп атат да. Жок, бул деген миф дейт. Ооба, 100 жыл мурун батыш окумуштуулар аны миф деп келишкен. Геродотту мифтешкен эмес. Бирок мына азыр акыркы 10 жылда, 15 жылда, 13 жылдан бери мен 5 фундаменталдык мындай эч ким жокко чыгара албаган кыргыз эмес, казак эмес, местный хахас эмес, Германиядан, Америкадан ачылыштарды жасап атышат. Эмеден, Венгриядан, Европадан да. Ошол ачылыштардын негизинде биз ушуну мындай айтып атабыз. Ушуну могул биз түшүнүшүбүз керек да. Биз ушу аракет кылып, дагы кошумча адамдарды Европадан издеп табышыбыз керек. Башка жактардан табышыбыз керек. Алардын окуучулары менен иштешибиз керек. Эл аралык конференцияларга барышыбыз керек. Өзүбүзгө чакырышыбыз керек. Мына бизде азыр көчмөндөр оюну болот. Ошого мен 5 дүйнөдөгү ведущий ошол скифологдорду көчмөн цивилизациясы боюнча, байыркы Кытай тили боюнча адистерди чакырып койдум. Президенттен сураңыз чакырайбыз деп. Мына алар келип көрсүн ошол 3000 жыл мурунку тарых, 3000 жыл маданият мына турат. 3000 жылдарда ошол эл болгон, ушундай ойногон, ушундай тиги эмелер, оюндар болгон, бүгүн да бар. Мына ушуну үзгүлтүксүздүк деп коет. Мейкиндикте үзгүлтүксүз. Ошол чөлкөмдө 4000 жылдан бери биз үзгүлтүксүз жашап кетип атабыз. Таштап кеткенибиз жок. Муну ата журт деп коет. 4000 жылдан бери ошол жерде Салаян Алтайдан баштап Тянь-Шань Памирге чейин жашап келип атабыз. Кеткенибиз жок. Бул сөйөктөрдү кассак, сөөгөз ушул жерден чыгып атат. 4 жылдардан бери биздин када салтыбыз, улуттук оюндарыбыз, улуттук тиги тамак аштарыбыз өзгөргөн жок. Ошол кандай болуп турса, жерди казып алганда эмне чыкса, ошонун баары бүгүн дагы бар. Генетикалык үзгүлтүксүздүк, маданий үзгүлтүксүздүк, мейкиндик, убакыт 4000 жыл үзгүлтүксүз бар. Анан кантип эле анан бул жерде башка Иран тилинде сүйлөгөн эл жашап тур. Бүткүл дүйнөнүн окумуштуулары, ошонун ичинде Советтер Союзунун окумуштуулары, кече жакынга чейин эле скифтер булар Иран тилинде сүйлөгөн эл болгон. Тажик деген эл. Ошол жерге чейин анда ошол эл жашаса, биз каякта жашадык? Каяктан келдик?
Şunday Türk dünyası degen çok nem dünyanın kaça bölümünü aytıp durат. 300 milyonda kalıp var. Biz kayaktan geldik. Kantip munça köydük. Kantip düngüretken tege har kanday imperiyalardı kurduk. Anan buna Gerodot aytkan Irança söylөгөндөй. Biz жалган экенин далилдеп атат. Бирок Gerodot чын дейт, Кыргызды колдогон Кытайдын булагын далилденип турса дагы бул миф. Дейт. Значит, ага каршы чыккан адам анын ниети биз кемде жакшы эмес, түз эмес деп мен ойлойм.